Спортчуларыбыз аябаганда жакшы көрсөткүч көрсөтө алды десек болот. Себеби дегенде биринчи жолу тарыхта 4 алтын медаль жеңип алдык. Кыз келиндер күрөшү боюнча биз дагы бир тепкич көйдө болдук. Индонезияда болгон Азия оюндарында 1 алтын 2 коло медаль алсак, азыр ошол 3 кызыбыз барып медальдардын комплектин алды. Мындай айтканда 1 алтын 1 күмүш 1 коло медаль алганы биз үчүн дагы бир тепкичке кыздарыбыз көрсөтүшүн жогорулатты деп айта алабыз. Биздин спортчулар үчүн кыйын болду. Ошол күрөштүн түрлөрү боюнча өзүңүздөр билесиздер. Азия оюндарынын алдында бир апта 10 күндүн мурда ошо Белград шаарында күрөштүн түрлөрүнүн дүйнөлүк чемпионат болуп өткөн. Жалпысынан 4 олимпиадага 4 жолдомо утуп алганы. Ошондон кийин эле кайра экинчи чоң мелдеш бул спортчулар үчүн аябаганда кыйынга турду. Психологиялык жана моралдык жактан аябагандай кыйын болсо дагы биздин спортчулар ошону көтөрүп, ошого туруп ийгилик жарата алды. Мээрим Жуманазарова боюнча ошол дүйнөлүк чемпионатта колунан жаракат алып, биринчи айлампада украиналык спортчуну жеңип алса дагы, экинчи айлампага ошол спорттук медицинанын жыйынтыгы боюнча ошол мелдештен четтетилген. Ошо 2024 жылы 2 чоң мелдеш бар. Бул Азия континентинин олимпиадалык жолдомо боюнча мелдеш өтөт. Ал биздин Кыргызстанда Бишкекте болот. Андан кийинкиси ошо дүйнөлүк эл аралык мелдеш бул Түркия мамлекетинде Стамбул шаарында ошол март-апрель майында болот. Ошол эки мелдештин жыйынтыгы боюнча биздин ошол 68 кг салмакта кыздарыбыздын лицензия олимпиадага жолдомо алуу мүмкүнчүлүктөрү бар.